Манас шаарындагы номер 6 Ак Кайың бала бакчасы кыш мезгилине даяр. Буга чейин от казаны жана жылытуу тутуму оңдолгон. Мекемедеги 6 тайпанын 3-өө газ, калгандары көмүр менен жылытылып, бир сезонго жетчү 20 тонна көмүр камдалган. Мында 170тен ашык бала тарбияланып, кышкысын 22 градустун тегерегинде жылуулук кармалат. Бизге көмүр келип түштү. 20 тонна көмүрдү алдык бүгүнкү күндө. Жылытуу сезону бизге Гаранодон буйрук келет. Ошо Гаранодон качан буйрук келсе, ошого карап анан биз жагып иштете баштайбыз. 21-22 градусту жана тамактанчу, ойноочу залдарда кармайбыз. Анан жатаканасына түштү уктоочу бөлмөлөрүндө 19дан 20 ошондой градус кармалат. Манас шаары боюнча 16 мектеп, 14 бала бакчанын от казаны көмүр менен иштесе, ага жалпы 1900 тонна көмүр керектелет. Ушул тапта графикке жараша билим берүү мекемелеринде отун, көмүрлөр жеткирилип жатат. Белгилей кетсек, Манас шаарындагы мектеп, бала бакчалардын айрымдары газ менен жылытылат. Жай менен ошол от казандарды, алардын мындай ысыткыч жана батареяларды алмаштыруу, ремонттоо иштери жүргүзүлгөн. Эң мындай зарыл болгон мектептер, бала бакчаларды баары жасалды. Бул республикалык бюджеттен, анан жергиликтүү бюджеттен жасалган жумуштар аткарылды. Азыркы күндө дээрлик бардык мектептер, билим берүү мекемелери даяр деп эсептейбиз. Жана көмүр дагы буйртмалар берилди, тендер өткөрүлгөн. Жалпы 1900 тонна керектелет экен. Ошондон азыркы күндө 15% жеткирилди. Анан күндөн күнгө бул көлөм көтөрүлүп атат. Ошо 15 октябрга чейин толук жеткирилип бүтөт. Манас шаарында калкты жылуулук менен камсыздаган ишкананын 20 от казаны болсо, анын жетөөсү мазут, жетөө көмүр, калгандары жаратылыш газы менен иштейт. Алар 88ден ашык көп кабаттуу үйдү, 3000ден ашык абонентти, 25 бюджеттик, 14 коммерциялык ишкананы тейлейт. Мекеме учурда кышка даярдык иштерин кызуу жүргүзүп жатат. Отун запастарын камдоо иштери жүрүп жатат. Жалпысынан айтсак 850 тонна көмүр жана 350 тонна мазут, күйүүчү майы камдалды. Бул отун запастары атайын келишимде түзүлүп, жана графиктер түзүлөт. Ошол графиктин негизинде ташылып баштайт. Министрлер кабинетинин 282 токтому чыккан жана мэриянын буйругунун негизинде бул иш-чара пландары бекитилген. Ошол пландардын негизинде 20 отканада тең бардык оңдоп түзөө иштери аткарылды. 100% десек болот. Жылуулук менен камсыздоо мекемеси 3 күн катар температура +8ден төмөн болгон учурда шаардык мэриянын буйругуна ылайык жылуулук бере баштайт. Акылай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.